Қазақстандықтар Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған челлендждерді активдүү колдоп жатышат. Социалдык тармактардагы конкурстар популярдуулукка ээ болууда. Мисалы, көптөгөн колдонуучулар, анын ичинде саясатчылар, коомдук ишмерлер, медиа инсандар, студенттер жана жөнөкөй жашоочулар улуу казак ойчулу жана философунун поэзиясы боюнча билимдерин көрсөтүшүүдө. Кулактан кирип бойлалар, жакшы ән мен тәтті күй. Күн артынан күн туар, bir күн дамыл еткізбес. Ақырым жүріп анық бас, еңбегің кетпес сабаға. Махаббат кетті, дос кетті, жете алмайсың, тоқтайсың. Абайдын чыгармаларын баалагандардын арасында Батыш Казакстан облусунан келген IT-инженер Павел Ерофеев да бар. Ал мамлекеттик тилде эркин биле жана казак акынынын юбилейинин белгилөөнүн алкагында республикалык конкурста белгиленген. Павел сүйүктүү акынынын ар бир сабынан өзүнүн руханий өнүгүүсү үчүн шыктануу табаарын айтат. Мен қазақпын, мын өліп, мын тірілген, жөргегімде таныстым мын тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімен түн түрілген. Башоон айынын 10-унда Абай күнүндө Павел улуу ойчул жана философту мекенде майрамдык иш-чараларга катышат. Ошол эле күнү дагы бир челлендждин жыйынтыгы чыгарылат. Анда казакстандыктар өздөрүнүн эң жакшы көргөн 10 китебин аташат.